Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги тарабынан өнөктөштөр менен ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы түзүлдү. Коом талкуу @gov.kg. Анын максаты болуп, ченем чыгаруу ишинин сапатын жогорулатуу жана жарандардын мыйзамдарды, республикалык жана жергиликтүү маанидеги ченемдерди талкуулоого жана кабыл алууга катышууга болгон конституциялык укуктарын ишке ашыруу саналат. Бирдиктүү порталдын башкы бетинде мыйзам долбоорлору, мыйзам алдындагы актылардын долбоорлору, жарандардын сунуштары, долбоорлорду тез издөө жана кеңейтилген түрдө издөө салмалары жайгашкан. Мыйзам долбоорлору салмасына өтүү менен биз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары жана Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан демилгеленген мыйзам долбоорлор жөнүндө толук маалыматтарды көрөбүз. Мыйзам алдындагы актылардын долбоорлору салмасында сиз ченем жаратуу субъектилери тарабынан демилгеленген мыйзам алдындагы ченемдик укуктук актылардын долбоорлору менен тааныша аласыз. Төмөнкүдөй субъектилер ченемдик укуктук актыларды кабыл алууга укуктуу: Кыргыз Республикасынын президенти, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши, Кыргыз Республикасынын өкмөтү, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы, жергиликтүү кеңештер. Андан ары жарандардын сунуштары салмасында сиз Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын өзгөртүү, толуктоо боюнча өз сунушуңуздарды калтыра аласыз. Өз сунуштарыңызды калтыруу үчүн сиз бирдиктүү порталда катталууңуз зарыл. Жардам бөлүмүндө сиз бирдиктүү порталдын мүмкүнчүлүктөрү, укуктук актынын долбоорунун тексти менен кантип таанышса болоору жана комментарийлерди кантип калтырса болоору жөнүндө биле аласыз. Сиз байланыштар бөлүмүндө ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу жана илгерилетүү менен алектенген мамлекеттик органдардын байланыш маалыматтарын таба аласыз. Бирдиктүү портал жайылтылган издөө системасына ээ жана издөөнүн эки түрүн карайт. Тез издөө, кеңейтилген түрдө издөө. Долбоорлордун кеңейтилген түрдө издөөсү бизге ар кандай фильтрлер боюнча бизди кызыктырган долбоорлорду табууга мүмкүндүк берет. Мисалы үчүн, чуаны иштеп чыгуу боюнча, чуа долбоорунун статусу боюнча, мыйзамдардын тармактары боюнча, ишкердик иш жүргүзүү маселеси, негизги сөздөр жана башка боюнча. Статистика блогунда чуанын долбоорлору боюнча чагылдырылган маалыматтар жана комментарийлердин саны менен таанышууга болот. Чуаны иштеп чыгуучу боюнча, чуанын түрлөрү боюнча, порталдын активдүүлүгү боюнча жана башка. Жаңылыктар блогунда ченем жаратуу субъектилери тарабынан иштелип чыгарылган ченемдик укуктук актылардын долбоорлору жөнүндө маалыматтар менен таанышса болот. Коом талкуу @gov.kg. Сиздин үнүңүз угулат.